Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa karaman ya arhamar rahimin. Аламдар жоқтан бар қылған, құдірет күшті Аллах Тағала шексіз мықтаулар жана шүгүрлөр айтайлы. Анын сүйкүмдүү кулу Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттарды айтайлы. Шындығында Аллах Тағала улуу зат, шындығында Аллах Тағала құдіреттүү зат, ешкімге мұқтаж болбогон, өтө сулуу жана дагы өтө улуу болгон зат туган. Аллах Тағала жакынdoonун бир канча ыкмаларын айтканбыз. Ошолордун бирөөсү Кур'ан окуу дегенбиз. Кур'ан окуунун кээ бир адептери боюнча сөз баштаганбыз. Өткөн сабактардан баштапчы. Кечиресиздер, биз кече өткөн сабакта, то есть качан четверг болдубу? Ошондо берки экинчи жамаатыбызда бар болчу. Ал жака мен устаз ооруп калгандыктарын экөөңүзгө бир сабак окутуп берем эми. Болгону ал биздин эле тема, аларга да кошуп койдум да, болгону ошол эле. Эми биз Кур'ан окуун адептерини айтып жатканбыз өткөн сабактарда, ошолордун ичинен үндү кооз кылып Кур'ан окууга келип жеткенбиз туугандар. Үндү кооз кылып окуу бул дагы эмне Кур'андын адептеринен. Эгерде кимде ким андай кыла албаса, үнү кооз эмес болуп же болбосо кооздоп окуй албаса аракет кылыш керек туугандар. Жок эле дегенде аракет кылыш. Негизи эле Куранды эгерде өзүнүн тажвид менен окусаңыз, өзүнүн эрежелери менен окусаңыз, өзү Куран бат эле тез эле сонун чыгып калат Куранчы. Өзү Куран ушундай да, субханалла. Куран ушундай. Бул боюнча билебиз. Бизде сахабалар, алымдарыбыз, каарылардын баардыгы Куранды жакшы окуганга, сонун үн менен окуганга аракет кылат. Бул деген мустахаб, жакшы Курандын адептеринен туугандар. Бул деген эмне? Сен эптеп эле Куран окуп коюп, баягындай тилиң чекесинен чыгып кетпесин деген сөз да туугандар. Колдон келгенче Куранга көңүл буруп, жакшылап окуш керек деген сөз туугандар. Бара ибн Азиф радиллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мынтип айтканы: "Заййинул Кур'ана би асфатикум" да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзүн айтат. Пайгамбар эмне дейт? Куранды кооздогула үнүңөр менен дейт. То есть үнүңөр менен дегенде ошол Куранды коозу менен окугула деген эди туугандар. Куранды коозу үн менен окуу дегени кандай? Курандын өзүнүн эрежеси менен, өзүнүн тажвидтери менен, өзүнүн мындайча айтканда обон дейбизби, ошол обону менен окуш керек. Куранды ырга окшотуп салган болбойт туугандар. Азыркы кезде кафырларда ушундай бир иштеп чыккан программалар бар, жана Телеграмда кээ бир боттор бар. Ал жака сен Курандын бир сүрөсүн жазсаң, ырга окшотуп окуп берет да сага кээде ушундай өтө жайылып кетти. Бизде Кыргызстанда аз болду окшойт, бирок башка араб мамлекеттеринде, башка жактарда өтө көп болду да ушундай нерсечи. Ошого этият болуш керек. Андай нерсени укуп баштаган керек. Андай нерсеге окшоштурбаштаа керек Куранды, ырга окшоткон болбойт туугандар. Курандын өзүнүн эмеси бар, өзүнүн не дейбиз, окуй турган эрежелери бар, же болбосо обону бар дейбизби? Ошол боюнча гана окуш керек болот туугандар. Ошол үн өзү кооз туугандар. Мисалга, бизде дүйнөдө белгилүү каарылар бар го. Абдуллах Басфар деген кары бар, Миншави деген кары бар, Хусари деген чоң калымдар бар, Абдулбас деген карылар бар. Ушундай карылардын үнүн эситсеңиз, өтө адамга уккулуктуу, үнү кооз да. Анан колдон келсе, эгерде өзүңүз кооз үн менен окуй албасаңыз, ушуларды урап окуганга аракет кылыш керек адам. Бул деген нерсе адамдын сүйүүсүнү арттыруучу нерсе да, жана дагы ошол сүйүүдөн чыгуучу нерсе. То есть эмне? Мисалга алганда, баягы көбүнчөсү жаштарды карай турган болсок туугандар, же болбосо бирөө бирөөдү жакшы көрүп сүйүп кала турган болсо, ошол сүйгөнүнө жагыш үчүн ар кандай амалдар кылат да, ошол амалдардын ичинен катуу сүйлөбөйт, корс сүйлөбөйт. Үнүнү колдон келгенчелик мына жакшылап сыпайы кылып сүйлөйт. Мисалы эсиңиздерде болсо, эгерде ким эрге тийген болсо, жолдошу бар болгон болсо, жолдошуңузду башында сизге үйлөнгөнгө чейин кандай подходторду кылган? Жакшы сүйлөп, кооз сүйлөп, акырын сүйлөп, ушундай болчу да, кийин анан акыйкатта жүзү ачылды дегендейчи. Бул жашоодо, жашоодо ушундай эле нерсечи. Муну эки жүздүк деп айтсак болбойт, болгону кээ бир максатка жетүү үчүн аракет кылынган нерселер деп айтсак болот. Эми кыскасы биз Аллах Тааланын сүйүүсүгө жетүүгө аракет кылабыз. Ошол сүйүүдүн пайда болуусуна, жүрөктө такбачылыктын пайда болуусуна ошол Куран эң чоң жардамчылардын бири деп айтканбыз. Burada дагы башка амалдар бар. Эми ошол Куран окуганда колдон келгенче аракет кылып, кооз менен, үн менен окуган жакшы.
Abu Hurayra radıyallahu anh ayttat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Leysa minna men lem yetagannen bil Kur'an. Men lem yetaganne bil Kur'an'e. Peygamber dedi, Kur'an'dı özünün obonunda же болбосо үнүнү жакшыртып окуп алган адам бизден эмес деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн улуу берекелүү хадисинде айтат. Бул деген эмне? Куранды эптеп эле баягындай быды быды кылып окуп салбаш керек да. Тилин келтирип баягы азыр бизде кыргыздарга үзүр жок туугандар. Биздин тилибиз бардык жака ооп кете берет. Орусча сүйлөсөң орусча так сүйлөй аласың. Эч кандай бир эме деп коет баягындай арабчасы лахн деп коет. Орусча бир нерсе бар да го. Эч кандай акцент жок. Акцент жок сүйлөйсүң. Өзбекче сүйлөсөң өзбекче келтире бересиң. Казакча сүйлөсөң казакча келтиресиң. Түркчө сүйлөсөң түркчө. Кыргыздардын тили Аллахтын кудурети менен ушундай бардык тилге ыңгайлуу да. Кайсысын үйрөнөм десең ошол жака. Англисче сүйлөйм десең англичандардан жакшы сүйлөсүң. Немисчеден немистерден жакшы сүйлөп кетесиң да. Корейче, японча алардын өзүнөн да жакшы сүйлөп кетесиң да, Ошого эмне Куран окуганда эми Куранга бир аз окуп коюш керек, аракет кылып коюш керек. Ошону менен жакшы болуп кетесиз, Ошону менен жакшы болуп кетесиз туугандар. Bara radıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Kara fil işai bittin ve zeytun. Keçinde okutanda biröv tin ve tini ve zeytun oşonu okudu deydi. Fema semi'tu ahadan ahsana sautan minhu. Hiç kimden mınday qoğuzun menen okugan ukkan emesmin deydi. Kur'an qoğuzun menen okulgan Kur'an'ı eşitip turudan ibadat. Bilebиз, keçegi adetlerdi aytıp kettik. Ошондой эле кооз үн менен окуган да ибадат да туугандар, ошого көңүл бурайлы. قال العلماء إمام غزالي رضي الله عنه aytat فيستحب تحسين الصوت بالقراءة ترتيبها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط. Kur'an'ды кооздоп үн менен окуган бул мустахаб, алымдардын баары ушинтип айтат дейт. Качанга чейин тамтит болуп кетпечи. Болуп кеткенге чейин. Тамтит деген эмне десе, сен өзүнчө бир тамгаларды кошо бересиң ал жакачы. Мисалга кээ бирөөлөр баягындай обондорду кошуп салат же кээ бир тамгаларды кошуп коет го, кылып салат кээ бир тамгаларды, кээ бирөөлөр дүү кылып салат, үйле депчи, кыскасы ошол тамгаларды кошкон болбойт буга. Курандын өзүнүн тамгалары бар, ошол тамгаларды эле кооз үн менен, үннү кооздош керек. Кошумча тамгаларды кошкон болбойт. Мисалга бизде баягы ырларда, обондордо кылганда кээ бир кошумча нерселер бар. Мисалы ырдап жатса айт деп коет, же болбосо уу деп коет, арасындачы. Ошондой нерселер Куранда кошулбаш керек. Болбойт ал нерсечи. Куран окуп жатып деп бакырып койгон же болбосо деп койгон андай нерселер кошкон болбойт. Манасы айтып жатып дейт го. Ошондой нерселер кошконго болбойт Куранда. Бул нерсе арам болот алчы. Фаин афрата хатта зада харфан. Эгерде ушунда тафрит кылып bir harf koşsa, Kur'an'a bir harf koşsa, av ahfa hoca bir harfti ataylap oşol obongo salamın dep, ünlümünü kozdoyunu ataylap jaşırıp koya turgan bolsa, fahwa haram. Bul nerse alımlar zemde deyip haram iş kılgan. Anti okugan gerek emes. Oşoндуктан өзүнүн чеги бар, ошол чектен чыгып кетпеш керек. Кээ бирөөлөр окуйт десе, ушундай кылып окуйт да. Кошумча нерселерди кошуп алып, өзүнчө бир обондору чыгарып, мисалы азан айтканда же болбосо Куран окуганда да ортодо бөлөт да эмелерчи, нагма деп коетчу. Бул нагма кыраатта эмес туугандар. Бул нерсе азан айтканда же башка нерседе болот. Анан нагманын да өзүнүн эрежеси бар. Ортого тамаларды кошуп билген болбойт, деп ондай кылган болбойт. Жана башка туугандар, ошол нерселерден алыс болуш керек. Abi Mulayka radıyallahu anhu'ga aytılındı. Araayta ida lem yakun husn saut. Fakale yuhsinuhu ma istata'. Eğer biröydün ünü naçar bolsa-çı, kээ бирөөлөрдүн ünü naçar билебиз. Өтө ичке окуганга, жарайта Куран окуганга-чы. Же болбосо өтө гаргур болуп калган, депчи. Ошондойлор болсо-чы десе, эмне деди? Колдон келгенче аракет кылсын дейт. Ошол бойдон таштап койбой, колдон келгенче аракет кылсын дейт. Бул деген эмне туугандар? Бул дегени сен Аллахка болгон сүйүүңдү, Аллахка болгон жакындаганыңды аракет кылышың керек да. Мисалы алганда жигиттер дагы ошол өзүгө аял алып жатканда жакшылап сүйлөп кичине пат-пат кылбаса, катынсыз калып кетет да алчы. Ошол ушул нерселер сүйлөngө туура келет дегендейчи. Ошондой эле аялдар деле. Сен баардык өзүңдүн баягы жаман нерсеңи чыгарып берсең, сени ким кылат катындыкка? Эч ким албайт да. Кичине жашырышың керек, бекинишиң керек. Анан ушундай болосуң дегенчи. Мындайча максатка жетиш үчүн аракет кыласың деген да. Туура ошондой эле менин дагы үнүм жок, менин дагы жакшы окуй албайм, тажвидин билбейм деп жүрө бербестин, аракет кыл, оку, үйрөн. Эмне болосуң? Аллах Таала жакыныңа аракет кыласың. Кооз үн менен окулуп окулган саңа не жетсин туугандар, Хадисте билебиз туугандар, Аллах Таала эч кайсы нерсеге эч качан катуу көңүл бурбайт.
бир гана ошол, то есть караңыздар, бул арабчасынан кыргызчага которгондо окшобой калат экен. Наоборотунан которойт, мындай туугандар. Кооз үн менен окулган Куранга Аллах Таала көңүл бургандай башка нерсеге көңүл бурбайт. Көрдүңүздөрбү? Кооз үн менен окулган Куранга Аллах Таала көңүл бургандай башка нерсеге көңүл бурбайт деп хадисте келет. Бул деген эмне? Аллах Таала өзгөчө ага мамиле жасайт деген сөз келип чыгат да туугандар. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Кооз үн менен окуганга аракет кылыш керек. Аялдар деле үйдө сизди ким эчтип койду? Сиз оку десе көчөгө чыгып алып элдин алдыда бакырып оку деген сөз эмес. Үйүңүздүн ичинде эле, үйдө эле отуруп туруп окуй бересиз туугандар. İmam Navawi radıyallahu anh айтат, көптөгөн салафи солихиндер дегендер пайгамбар заманынан кийинки табииндерди айтат. Ошондон кийинки 3 кылымда жашаган адамдар дейт. Азыркы салафиттерди айтпайт. Бул салафиттер мутаххир адашкан жамааттарчы. Булар салафит, аягында т тамгасы бар, Алдыңкылар салафтар деп коет. Салафтар деген тазалар деп коечу. Ал тазалар деген ошол алдыңкы заман адамдары, кийинкилер эмес алар. Алар булган бүткөн алар. Кыскасы, ошол алдыңкы алымдар, таза адамдар эмне дейт Имам Навави, өздөрүнүн айланасынан, то есть окуучуларынан же болбосо үнү жакшы адамдарды Куран окутат дейт. Majlislerinde ушундай Куран окутуп угат дейт. Мисалга, кээ бирөөлөр баласын окуйт. Балаңыз жакшы окуйбу? Окутуңуз да, угуңуз балаңызды. Өзүңүз жакшы окуйсузбу? Ошолорго окутуп бериңиз. Күйөөңүз жакшы окуйт, күйөөңүздү чакырып окутуңуз. Ибадат да бул да. Күйөөңүздү баягы быдылдатып сүйлөтөсүз кээ бир учурларда. Өзүңүз барып алып сүйлөйсүз го, балаңызды жаңылык кандай, эмне болду окушта деп сүйлөтөсүз. Куранды чакыртып угуңуз ошодон. Ал балаңыз үйрөнсүн, ошого аракет кылсын. Жашоонун ачынан Куран болуш керек туугандар. Жашоого Куран киргизиш керек. وهذا متفق على استحبابه. Ушул нерседе эч кандай алымдар ортосунда талаш жок, мунун жакшы экендигинде. Ушуну баары жакшы деп билет. То есть эмне? Үнү жакшы, кыраат жакшы кыла ала турган адамдардан Куран эшиткен эң жакшы ибадаттардан. وهو عادات الأخيار ومتعبدين. Ушул нерсе эң жакшы адамдардын жана Аллах Таала көп ибадат кылуучу адамдардын адаты ушундай дейт. Эмне? Өздөрү Куран окуй албаса дагы, ошол Куран окуй ала турган бирөөлөрдү чакырып, эмне? Куран окутуруп, ошолорду угат эде дейт. Көрдүңүздөрбү? Өзү Аллах Таалага жакын болгон ойла кишилер жөн жүрбөйт, билебиз. Дайыма ибадаттын үстүнө жүрөт аларчы. Жок эле дегенде зикир менен жүрөт да. Көрдүңүздөрбү? Булар эмне? Бир учурда Куран окуйт, ушундай барып намаз окуйт, ушинтип бирөөгө барып жардам берет, ушундай амалдар кылат да туугандар. Бизге окшоп саат 9-10 туруп тиричилик кылбайт булар. Булар эмне? Уйкусу 3-4 саат гана болуп, ибадатына бекем болгон адамдар. وهي سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ушундай кылып, кооз үн менен окуган адамдан Куран эшитиш пайгамбардын сүннөттөрүнөн балким. Билебиz азыр келет ал хадис. والآثار في هذا كثيرة معروفة. Ушул боюнча сахабалардан, табииндерден, алымдардан айтылган маалыматтар, окуялар, тарыхта келген маселелер толгон топой эч ким аны жокко чыгара албайт деп Имам Навави радыйаллаху анху айтып жатат. Мынакей, ошол хадис мындай, пайгамбарыбыз өзү уккандыгы. Ибн Масуд радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын кызматчысы болгон убагында билебиз. Кызматчысы деген ошол жаш болобу пайгамбардын алдында жүргөн дайымачы. Ошондуктан Ибн Масуд радыйаллаху анху чоң илимди угат алат. Неге дегенде пайгамбардын берекетинен, нурунан алган адам да алчы. Ошол Куранды жатка билип, үнү жакшы, сонун окуй турган каарылардан болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи Ибн Масуд радыйаллаху анху айтты: "Икра алейнил Кур'ан." Ибн Масуд мага Куран окуп бер деди. Анан Ибн Масуд радыйаллаху анху: "Аллахтын элчиси, кантип мен сага Куран окуп берейин? Сен Аллахтын элчиси болсоң, сага Куран түшкөн болсо, кантип мен сага Куран окуп берейин?" деп айтат да. Неге бул нерсени айтат? Оку десе эле окуй берсе болот эди го. Неге айтат десе, анткени башка пайгамбар башка хадиси бар да. Ла туназиу анил Кур'ан деп айтат. Хадис маанисинде эмне? Менен Куран талашпагыла деп пайгамбарыбыз айтат. То есть мен окуганда силер үнчүкпагыла деген сыяктуу маанидечи. Анан ошо, муну билет да Ибн Масуд, алым деп жатпайбы, чоң алым киши. Сахаба, эмне деди? Аллахтын элчиси, мен сага кантип Куран окуп берейин? Сага Куран үчүн жетпейби? Кантип мен сага окуп берейин десе, пайгамбар саллаллаху алейхи эмне деди? Инни ахаббу ан асма'уху мин гайри. Мен башка бирөөдөн Куран укканды каалап жатам деди. Алдыңкы кезде диск жок, башка нерсе жок, билебиз. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية. Ниса сүрөсүн окудум дейт, анан мына бул аятка жеткенге чейин дейт.
Kaysyl aýat dese: "Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ummetin bi şehîdin ve ci'nâ bike alâ hâulâi şehîda." E, Nisa suresining 41-nji aýatynda. Aýatyň manysy munday: Kanday bolsun biz her bir kowmdan özlerinin içinden ele şahit küw alıp gelip allaryň kılgan amallarına kıyamatda şunday da diniňiz, tiliňiz, közüňiz, başyňyz barda jogap beret. Men halabadym ede oşol nerseni muну kıldırdy. Tutuňyz aýtat, uşul jaka basyp bardy. Goluňyz aýtat, uşunday kılıp karmagan, uşunday kılıp urgan, uşintiп tartyp algan. Gözüňiz aýtat, uşul közleri menen aram nersени karagan. Tiliňiz aýtat, uşunday sözleri süýlegen. Kulagyňyz aýtat, uşundaýlарды ukanmyn kıskasy. Oşolaryň bardygyny aýtyp beredi. Emi bul jakda ne dep, kanday bolsun, biz oşol günü her bir kowmdun özlörünün şahit alıp kele turgan bolsak deydi. Özlörüne şahit küw alıp gelsek deydi ya. Kıyamatda okyalardan biliriz. Ana Peygamber ne dedi? Hasbuka el-an dep toktogum dedi. Feltefettu ileyhi. İbn Mesud radıyallahu anh aytat. Anan men ana karasam dedi. Burulup karasam men maga çeyin sürdönüp okugam da elestedim çoğun ustazın aldığı var. Ben peygamberin aldığı Kur'an okup jatasın da. Sürdönösüň da işte kara közüň jumal okuýsun da bilebiz e. Oşonda kılıp okugandyr. Belki men bilmem, belkim de oşoga aýyp jatat da men burulup karasam peygamberimiz ne deken feyda aynahu tedrafan nemde közleri monjok bolup göz jaşy agyp жатат. Jüregi taza adamlar. Kartaýyp kalsa dagyn, jaşy ötse dagyn, jaşy ötmese jigitçilik bolup tursa dagyn, emne jüregi taza adamlar uşunday Kur'an okuganda iýlet. Kur'an okuganda iýlet degeni daim ele iýlej bermek, tuğla tuganlar. Birok uşunday aýyna je jumasyna bir-iki joluna iýlep turat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bundan derse öyle bolgan bileriz ya. Peygamberden jüregi taza adamlar en tazası peygamberimiz da. Görüňüzlerbi? Karaňyz özüňizge. Uşunday bolsa sizde dereçi. Aýyna bir jolu je jylyna bir jolu Kur'an eşitkende biz Kur'an eşitleýiz da oşoga eşitdik da ýylabaýbızçı. Köp eşitip duruňuz. Meyli hiç kim okubasa özüňüz telefondan goýuňuz. Hazır YouTube degen nerse bar. MP3 degen nerse bar. Bizde atay kanalybız bar. Egerde Telegramdan kirip karasaňlar Mukammy Ün degen oşol jata bir kança karılardyň MP3 emesini jinak goýgans. Oşol jaktan kirip eşitseňizer bolat MP3'si. Bolbosa YouTube'dan başka jaklardan koyup eşitseňizer bolat. Özüňiz jakan kıraat koyup eşitip faýdalansaňlar bolat. Kıskasy, oşol bir aýda je jylyna iki joy ýylap turbasa, özünden jaş çykpasa bayağı eýle turgan uçurlarda Muna bul adam jüregi katyp kalgan birisinden uşal. Umar radıyallahu anh aytat, Abi Musa Aş'ari radıyallahu anh. Umar radıyallahu anh başka sahaba aytıp jatat. Zakkirna Rabbana. Hudaýdy estetgin, bizge Allah estetgin dep buyruk berdi da. Ana nemde deydi, feyaqra indaha Kur'an, anan bul emne Allah'ın oşol Umar radıyallahu anh aldında Kur'an okup berdi deydi. Oşol Kur'an okup berdi, Allah estetgin. Çoğun adamlar, sahabalar. Ayşe aytat, kana yantazirni فأبطأت عليه فقال ما حبسك. Peygamber sallallahu meni kütüp turat dedi. Bir işe bir jaga çıkıp şaşılıp жатканdyr. Anan keçigip bardım dedi Peygamberimiz. Oşol çakırgan eken Ayşe'nin özüne keçigip bardım dedi. Yoksa keçiktim dedi. Anan Peygamberimiz niye keçigip jatarsın dedi. Biz sizlere küýeleriz aytat ki. Peygamberimiz Ayşe'nin özüne küýöse da. Niye keçiktin? Niye oldu? Niye kırmalıp kaldın diye Peygamber sorardı. Bizdikinde bolbarsın dersiz degen jok da. Niye kırmalıp kaldın? Niye keçigip jatasın degen suroo. Bizdikinde bolbarsın dersiz jüreresin deyip. Peygamber atken, peygamber körüňüzler bäri bir uçurda. O adamda kemçilikler bolat uşunda. Karmalyp kalasyň, bir işleri menen bolup kalaşyň. Misal telefonda dedi bizge togonda surolar kelet, birinjiler kelip jogap bere albaýsyň da, anan keyin bireler silenip, men sana dyltyr жаздым dedi, endi jogap berip jatasyň dep. Ne kılarak jaşoda, el köp, biz biri degендейçi. Kıskası, kayra keçige bergen bolboýt tuganlar. Ataýlap keçikken bolboýt. Jalkooluktan bir uktap alıp turup anan saat 10'a çakırgan bolsa uktap 15 mukamda turbasan kaçça çekesin. Erterek durup kıymıldap ayaklarını juup degende taranıp juunup taranıp barış gerek tanan bunu. Kıskası Peygamberden ülgü alış gerek. Ma habasak seni emne karmap kaldı dep jönele surady. Keçi göresin dep uruşkan jok da. Anan Ayşe nezinde dedi ya Rasulullah. Kuntu asma qiraata rajulin
Ma semi'tu ahsana sawtan minhum. Allohning elchisi, men ушундай bir adam Kur'an okup kaldı. Anın Kur'anıga ушундай кооз үн менен окуду. Анын үнүндөй кооз үн менен окулган Kur'an буга чейин укканым жок дейт да. Ошол себептен бир аз кармалып калдым деп өзүнүн айтып жатат. Көрдүңүздөрбү, бизде да ушундай болуш керек туугандар. Аял кармалып калсаң түшүндүрүп айт. Телефон чалып айтып кой, смс жөнөтүп кой. Моундай иштер болуп калды, жолдо пробка болуп калды деп азыр бишкек болгондор 2 саат пробкада турасыздар да бишкек дегендер. Алла ыраазы болсун сиздерге. Кыскасы айтып коюш керек. Мен кечирип калдым, пробкада калып калдым. Бул жактан бир нерсени жоготуп калдым, сумкам калып кетиптир деп барып кайтарып алып келдим, телефонум өчүп калды. Ошол нерселерди айтып коюш керек. Негизинен адам калтыралат да туугандар. Ол сіздің күйеуіңіз же болбосо ал сіздің атаңыз же енеңиз калтыралат да, сен 7-де келишиң керек да 10-да келип жатасың. Калтыралат да, любой адам эле калтыралатчы. Жүрөк тынч болбосо, үйдөгү болгон машинең, акча пакчаң эч нерсе пайдасы тийбейт адамгачы. Ошого эң жаман нерсе бул дүйнөдөгү даже кээ бир аалымдар айткандай, тозоктун бир азаптарынан бири ушул күтүү туугандар. Ошого кыяматтын эң биринчи азабы ушул күтүүдөн башталат. Билесиздерби туугандар? Адамдар махшарда 1000 жылдап күтөт да, эми канча жыл экенин Аллах таала өзү билет. Ошондо күтүү тажаткандан адамдарды эмне дейт? Аллахым, эсеп кысапты баштагын, тозокко киргенге да даярбыз дейт да. Көрдүңүздөр, күтүүдүн азаптыгынан, күтүүнүн кыйынчылыгынан адамдар эмне дейт? Аллахым, эсеп кысапты баштагын, тозокко киргенге да даярбыз дейт да. Күтүү жаман нерсе да, айтайын дегеним жаман нерсе. Ол окуянын канчалык чындык экенин Аллах алам. Кыскасы, күтүү жаман нерсе туугандар. Ошого эч ким күтүрбөш керек негизиненчи. Күтүрүп койсун, айтып кой. Азыр телефон деген нерсе бар. Азыр баардык нерсе бар. Телефонуң өчүп калган болсо, жаныңда телефон, ошол күйөөңүн номерини, ата энеңдин номерин жаттап ал. Жаныңдан бирөөдүкүн алдан ушул номерге смс жазып кое бер, мени күтүп жат деп айтып кой. 5 мүнөт кечикесиң, 5 мүнөт кечиксең, 5 мүнөткө кечигиң деп айт. 2 мүнөттө жетем деп 2 саатта жетип бар. Баганандай кылып адаштың. Бул күтүү деген нерсе, күтүрүү деген нерсе эң жаман нерселерден. Сен бирөөдүн убактысын аласың, биринчиден. Экинчиден өзүңө жаман адат пайда кыласың да. Жаман адат эмнеден? Жоопкерчиликсизден пайда кыласың. Жоопкерчиликсизди пайда кыласың. Күткөн адам убактысын алып жатасың да жөн эле. Баардык адам эле бизге окшош бекерчи эмес да. 10 саатта уктай турган, 8 саатта уктай турган, жөн эле телефон чукуп жата турган адам эмес. Айрыкча аалымдар, айрыкча молдокерлер. Убагында айтты, убагында барып калыш керек аларгачы. Аларды күтүп турсаң сооп аласың. Негизинен ушундайчы. Анан кыскасы туугандар, ошондой бир чоң жумушта иштеген адамдарды күтүрбөш керек адамчы. Мусулмандын негизинен адаты кечигип барган болбойт эч жерге. Ошого ушул нерсеге көңүл буруш керек. Бул жакта караңыздар, мынакей. Ушул бир эле хадистен билинет. Ишенебиз не кылып жатат? Пайгамбар не кылып жатат? Аллах нерсе ушундай болуп кармалып калдым деди. Анан факама саллаллаху алейхи вассалам хатта истамаа илейхи тавилан. Пайгамбар анан турду дагы, ошол окулган Куранды эшитти. Көпкө чейин эшитип турду дейт да. Сумма ража, анан кийин кайтып келди дагы, мага айтты дейт. Хада Салимун маула Аби Худайфата. Азыр Куран окуган адам бул Салим экен, Абу Хузайфанын кызматчысы деди. Анан эмне деди? Алхамдулиллахиллади жаала фи уммати мислаху деди. Аллах таалага мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Менин үммөтүмдөн ушундай кооз үн менен окуй турган, ушундай кул болсо дагы Куранны калтырбай окуй турган адамдарды жараттым. Кул деген сөз ушундай да туугандар. Азыр айттык, Салим кызматчы дедик, ошол кул деген сөз да туугандар. Туугандар, кул дегенди түшүнөйлү. Жөнөкөй адамдардын ортосунда болгон кул, сенин эркиндигиң жок, кожоюн не айтса шону кыласың. Сен кечикчен кожоюн кызматындасың деген сөз да туугандар. Азыр биз кулду түшүнүш кыйын, неге дегенде жашоодо көрбөйбүз да бизчи. Интернеттерден аяк баккан эшиткендер да кулдун чыны жашоосу эмес туугандар. Ошондой адамдар дагы караңыздар, Куран жаттап койгон, кул болуп туруп Куран жаттап койгон да. Билебиз, биз хурбуз, биз кул эмеспиз деп өзүбүздү жогору коебуз. Кулдар Куран жаттап бейиштик болуп калгандар. Сен хур болуп кетип эркинсиң, не кылдың? Эркин болуп туруп өзүңдүн жашооң өзүңдүн колуңда канча Куран жаттай алдың? Канча Куран жатып окуй аласың? Өмүрүңдө бир жолу Куранды катым кылдыңбы намазда? Сен эркиндикте жүргөн адамсың. Булар кулдар ушинтип окуп жатат. Пайгамбарды таң калтырып жатат. Пайгамбарыбызды мактап айттырып жатат да. Ким? Кулдар, кул адамдар. Кул деген
О экинчи, үчүнчү сорттогу адамдар тууган. Эми биздин көз карашта. Эми биздин көз карашта экинчи сорттогу адамдар. Бейиштиктер да. А биз эркиндиктебиз. Жашоо башкача болуп кеткен, Субханалла. Ошондуктан мен эркиндиктемин, өз колум өз жашоом менин өзүмдө, каалаган нерсемди кылам, каалаган нерсемди алып жейм, каалагандай кылам деп жүрө берген болбойт туугандар. Көрдүңүздөр, кулдар бизден өтүп кетип жатат. Эми ал пайгамбардын заманында төрөлүп калса деле, сен пайгамбарыбыздан кийин пайгамбардын үммөтү болуп жаралып калдың го. Эмне аракетиңди кылбайсың? Аракет кылсаң, ошолордой деле болосуң. Жана башка туугандар. Андан кийин истифтах majалиси би кыраатил Кур'ан. Эмне? Majlisтерди Кур'ан менен баштоо туугандар. Жакшы majлистер болсо, ошолорду Кур'ан менен башташ керек. Бизде баягы аалымдарыбыздын салты бар го, бир иштер болгондо башына Кур'ан окуп туруп анан баштайт. Неге? Кур'ан менен башталып, Кур'ан менен бүткөн majлис берекелүү болот. Үй куруп жатасызбы? Кур'ан окуп үй баштаңыз тууган. Бир Кур'ан окуп коет, анан үйдү баштаңыз барып. Баягы бизде азыр альхамдулилла баягы чоңдорубуз жакшы туугандар. Алла ыраазы болсун, бир аз буздан ысабы бар, дини бар туугандар, баягы Ташиев жана башка депутаттарыбыз бир эме салганда, эмне деп коет баягы курулуштун астына салат го. Эмне деп коет эле, ошондой салганда Кур'ан окуп туруп салып жатат да. Жакшы нерсе буларчы. Сонун нерсе. Көрдүңүздөр, ушундай курулуш болгондо, бир чоң иш баштаганыңызда, кичине иш баштайсызбы, бардыгын ушундай кылыңыз. Балаңызды мектепке жөнөтүп жатасыз, жылдыга 1-сентябрда Кур'ан окуп туруп, кегилеп бата кылайлы, анан кийин баштайлы деп ушундай кылыңыз. Күнүгө адат кылып алыңыз. Эртең менен чай ичкенден кийин Кур'ан окуп туруп бата кылыңыз да, анан баарыңыз таркаңыз. Ишиңизге, окууңузга, ким кайга барса жака. Ушундай кылган жакшы тууган. Сабактарды айрыкча, шарият сабактарыны, тасаввуф сабактарын ушундай кылган жакшы. Көрдүңүздөр, бизде ушундай нерсе алыс болуп кетти, даже биздин сабактарда да жок да. Өзүбүз айтабыз, өзүбүз кылбай калдык да туугандар. Эми Аллах бизге хидаят берсин, негизичи. Бардык амалды ушундай кылыш керек. Өзгөчө ушундай, кабыр казаардан алдын. Өзү негизи мүрзөгө киргенде өзүнчө Кур'ан окулат, анан кабырды баштаардан алдын Кур'ан окуп баштаңыз. Эртең менен жайында эми эгин-тегинди баштайсызбы, жазында. Ошондо Кур'ан окуп, анан баштаңыз эгинди эккендичи. Трактор баягы сепкенде трактор айдаса да Кур'ан окуп туруп, анан баштаңыз. Кылас окуп коюш кыйынбы? Деп туруп 10 миң кылсаңыз кыйынбы? Кичине узунураак кылып коюңуз, жакшы болот. Кыскасы да, бардык эле адам окуй алат. Азыр жаш балдар, менин кызым 4 жашар кызым да жыптаганчы азыр бардык эле окуйт. Кыскасы, ошого Кур'ан окуган менен ар бир иште, ар бир ушундай жакшылыкта Кур'ан башташ керек. Кур'ан мененчи, балаңыз университетке келип жатат, шаарга иштегели келип жатат. Кур'ан окуп батаңызды бериңиз, кетсин. Жөн эле барган жериң байсал болсун дебестен, жок, жакшы Кур'ан окуңуз. Жакшы дуа кылгандан үйрөнүш керек. Азыр биздин аксакалдар, чоң энелердин дагы кээ бирөөлөрүнүн дубасы туура эмес туугандар. Бактылуу бол, тойлорду карасаңыздар, эмне дейт? Бактылуу болгула, кошо каргыла, кармашкан балдар үзүлбөсүн. Бул ооздуктагы сөз да, жөн элечи. Бактылуу болгула. Кантип бактылуу Аллах Таала бактылуу кылбаса? Аллахтан сурабайсыңбы? Аллахым силерди бактылуу кылсын деп ушуну дуа кылбайсыңбы? Бактылуу болгула. Кармашкан балдар үзүлбөсүн. Кичине бала үзүлбөйт. Аллах Таала колак жазып койгонбосо же башка нерсе кылса, Аллах Тааланы суранбайсың. Аллахым кармаган колдорун үзбөсүн, жашооңор берекелүү кылсын деп. Үзүн ойноп күлүп, узун өмүр сүргүлө. Ойноп күлүп узун өмүр сүрөт. Анан өлгөндөн кийин тозок болуп кеткендер толтура да туугандар, Ошого эмне туура бата бергенде анадан үйрөнүш керек, китептерди кичине ачып карап кой. Молдокелерден барып сурагын, мага дуа үйрөткүн дегин үйрөтсүн. Бир жакшы молдоке эмес, жакшы бир динден кабары болгон адамдан эле сурасаң, нормальный дуаларды үйрөтүп коет, иншалла, азыр бир аздан кийин келет. Азыр как раз мына могул жерде келет туугандар. Ошого дуа кылгандан билейли туугандар. Уят бул нерсечи. Мен сен арабча дуа кыл деп айткан жерибиз жок. Кыргызча нормальный дуа кыл сен. Анан арабча дуа кылганды үйрөнөсүң. Ошого ушул нерсе көңүл бурайлы. Балдарды окушка жөнөтүп атканда, күйөөңүздү жумушка, командировкага жөнөткөндө кел Кур'ан оку дагы чыгып кет деп айт. Дуа берип жөнөт. Балдарын сапарга чыгарда Кур'ан окуп туруп, анан сапарга жөнөт. Берекелүү болсун ушул нерсе. Ушул нерсени адат кылыш керек адам жашоосундачы, Өзүн сапарга чыгарда, жана башка ушундай амалдардын бардыгында туугандар, Амалдар. Ошого айтып атам, жашообуз Кур'ан болуп калыш керек да, негизичи. Жашообуз Кур'ан болуп калыш керек.
Андан кийин хатым кылган хатымдын соңуну билебиз эми хатым кылгандан кийин дуа кылган эң жакшы туугандар билебиз. Дуа кабыл болуучу бир канча орундар бар. Ошол орундардын бирөөсү эмне? Хатымдан кийинки дуа кабыл болуучу дуалардан кечиресиз. Ошого эмне кылыш керек? Көп көп хатым кылып, көп көп дуа кылганга аракет кылыш керек туугандар. Э, Бизде атайы Куран группаларыбыз бар. Куран хатым кылып атырмын, ким кааласа ошол жака кошула алсаңдар болот. 3 күндө бир пара окуй ала турган, 5 күндө бир пара же күн сайын бир парадан окуй турган адам кошулсаңдар болот туугандар. Хамидул А'раж радияллаху анху айтат: "Мен караал Кур'ана сумма да'a amina ala duaihi 4000 melek." Melek. Эмне дейт? Кимде ким Кур'ан окуп туруп, андан кийин дуа кыла турган болсо, анын дуасыга 4000 периште омин деп турат. Омин деген эмне? Арабчасы амин, кыргызчасы омине. Аллахым кабыл кылгын дейт ошол айтып турган дуасына. Мындайча айтканда караңыз тууган. Мен президенттин алдыга бардым. Президентке айттым да, менин контрагымды төлөп бер деп айттым. Анан 4000 ошол президенттин айланасында жүргөн 4000 жумушчусу бар экен, премьер-министрлери, депутаттары, башка нерселер бар. Ошолор эмне деди? Төлөп бериң деди. Анан президент ошончо 4000 адамдын сөзүнү жокко чыгара алабы? Ол 4000 адам жөнөкөй көчөдөгү менин досторум эмес, жөнөкөй адамдар эмес, өзүнүн жакын адамдары. Президент ташриф айтса эле кабыл кылат да. Туурабы? Президентке контракт түшмөйдү мисалы да. Же болбосо ушул сыяктуу бир нерсе. Мен айылыма мектеп куруп бер дедим мисалы. Же болбосо бизге дирса салып бер, же болбосо мага медресе салып бер дедим мисалы да. Же болбосо биздин медреседеги балдарга Куран хадия кылып бер дедим мисалы. Анан 4000 ошонун айланасында турган премьер-министрлери, депутаттары, ошол ККМ башчылары жана башкалар баардыгы эмне деди? Ошондо кылып бериң, эми ушул бала суранып калыпты, кылып бериң десе. Кылып береби президент? Кылып берет да. Эмнеге 4000 адам сөзүн жокко кайтарбайт? Эми сиз дагы ушинтип дуа кылсаңыз, периштелер Аллахым кабыл кылшы муну деп коет. Анан Аллах Таала кабыл кылбасын коёбу ушундай нерсени. Биз кылбайбыз, анан каяктан нерсе болсун бизгечи? Кылыш керек да биринчи, туурабы? Сен тамак бар болсо ошону алып жебесең кантип курсаң тоёт? Эми ибадат, сооп, жакшылык нерсенин баардыгы бар. Сен ошого дуа кылып, тиленип, Аллах Таалага кылбасаң, каяктан келсин ал нерсе сен үчүн? Сура Аллах Тааладан бешти сура. Сура болгондукко жакшылыктардын баардыгын. Андан кийин адам дуасыны жакшыраак кылганын үйрөнүш керек. Анан өтө зарыл болгон дуалар менен дуа кылганды адам үйрөнүш керек дейт. Ошол дуасынын ичинде мусулмандардын такыбачылыгын көбөйткөнүн сураш керек. Карылардын бекем болгондорун, аалымдардын чынчыл болуп, илимдери көп болгонун сураш керек. Туугандар, баардыгыбыз бири бирибизге муктажбыз да, кыргыздар бекер айткан эмес да туугандар. Жамгыры менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Азыр биз ошол карыларыбызга дуа кылбай койдук, карыларыбыз Куран жатап унутуп калып жатат. Биз кыздарыбызга дуа кылбай койдук, кыздарыбыздан уяттуулук кетип жатат. Биз балдарыбызга дуа кылбай койдук, эркектерге намыс кетип жатат, уят кетип жатат, бузукулук кетип жатат. Биз Кыргызстанга, мусулмандарга күч кубат сурабай койдук, мусулмандар алсыз болуп, кор болуп жатат. Биз мусулмандар үчүн ыззаттуулукту сурабай койдук, аларда ыззаттуулук калбай калды. Аалымдарыбыздын туура жолдо болуусун, илиминин көбөйүүсүн сурабай койдук, дуа кылбай койдук да. Эмне болуп жатат? Аалымдарыбыз илими тайкы болуп жататчы. Көпчүлүк аалымдар ушундай. Азыркы кээ бир адамдар. Биздин падышаларга, президентке, ошол депутаттарга, ККМ башчыларга, кыскасы мамлекет башчыларга дуа кылбай коюп, мамлекет башчылары бузулуп кетип, коррупция болуп, мамлекеттер өлүп жатат. Биздин кесепетибиздин бир ошол мамлекеттин ушундай болушуга биздин дагы эмебиз бар туугандар. Салымыбыз бар ушундай жаман болушуначы. Жакшы болсо салымың бар, жаман болсо да салымың бар да. Эмнеге? Ушул дуалар жок болуп калды да биздечи. Президентке дуа кыл, президенттин артынан дуа кыл, оңолсун деп. Өлүп калсын деп дуа кылсаң, өлгөндөн кийин башка бирөөсү келет анын ордуга. Сен ошол президент оңолсун деп дуа кыл, ошол оңолуп туруп бүтүн Кыргызстан оңоп койсун. Аллах Таала оңойм десе, бир жолу эле түшүндө деле аны оңоп коет. Же болбосо бир талекке жиберип туруп тез эле оңоп коет. Аллах Таалага бул нерселер проблема эмес. Болгону бизден жок болуп жатат. Азыр новостьлерди көрүп, бир эмелерди көрүп таң каласың. Энесин өлтүрүп, этини жеп коюптур. Көчөдө 2 адам сүзүп кетиптир. Өзүнүн кызын зоруктап жүрөт экен. Өзүнүн өгөй кызы менен мындай болуптур. Өзүнүн өгөй баласы менен ойноштук кылып жүрөт экен. Москвада кыргыздын кыздары бузулуп кетиптир. Дуа кылбайсың да, ошого бузулат. Дуа кылсаң бузулбайт эди. Ошол
Бул жакта жүргөн кыздар дагы ошол, президенттер дагы ошол, бирөөлөр дагы бирөөдүн байкеси. Кыргыздар бири бирге туугандар. Жете атаң менен эле жакшылап сүрүштүрсөң, о 10 атаң менен баардыгың бир тууган болуп каласың. Баягы Кытайга Алмазбек Атамбаев барып канча адамсыңар десе, 6 миллион деп мактанып айтса, баарың бири бириңди тааныйт экенсиңер дегендей. Бардыгыбыз бири бирибизге тууган болуп кетебиз негизи. Нарага барып бир макул бир 10-15 атага болбосо Адам алейхисаламга барсак баардыгыбыз тууганбыз туугандар. Туурабы? Баардыгыбыздын атабыз Адам алейхисалам, энебиз обо эне. Баардыгыбыз ошодон тараганбыз, Кыргыздар именно кыргыздар жактан тараган туугандар. Башкаларды кое турайын. Ошого дуа кылышыбыз керекпиз. Болбойт мындай нерсе. Падышаларга ыйлап дуа кылыш керек. Падышалар оңолсо, эл оңолуп кетет. Падыша бир закон чыгарса туугандар, эме адамдардын оңолуусу үчүн, бул тез эле болуп кетет. Мисалга биз азыр баарыбыз акча чогултуп, эмеге магазин башчыга барып, магазин башчы сен арак сатпа, бул арактарың менен монча адамдар кыйналып жатат, мындай болуп жатат, мындай болуп жатат дейбиз да. Кыйналып акча чогултуп анан арактарды сатып алып, сындырсак, ал кайра алып келет, кайра акча чогултуп, кийинки адамдар акча чогултпайбы ушундай. Ал президент бирден закон чыгарса, бардык арак жок болуп кетет. Туурабы туугандар? Э? Сойкулуктар биздин кыргыз кече президентибиз келгенге чейин канчалык сойкулук жаман иштер болуп жатат эди. Артчы болуп, эме болуп кеткен болчу да, авторитет болуп кеткен болчу да, кыйналбайт болчусуң да, мындай айтканда телефондон ал жак бул жактан интернеттен карасаң эле чыгат туугандар. Эми бул нерсени кантип айтып жатам мен? Туугандар, анткени мен маалыматтар боюнча китептер окугандыктан мындай нерселер мага ачык эле да туугандар, макулбу? Ойлоп жүрбөңүздөр көргөн экен. Жок, Аллах сактасын, андай нерсе эмес. Болгон ачык болчу да, президент эмне келди, ошолордун баарын тыйып салды. Жакшы нерсе го. Туурабы? Жакшы нерсе. Ошондой эле шариаткада кээ бир тосмолдорду койду. Ал да жаман нерсе туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ошол президент, башчылар оңолсо тез эле мамлекет оңолуп кетет, тез эле эл оңолуп кетет. Неге Умар радыйаллаху заманында чоң аалымдар, чоң менден кардылар чыккан? Неге Али радыйаллаху заманында, ошол Али радыйаллахунан кийин эмне Абу Ханифа радыйаллаху чыгып жатат? Неге Али радыйаллаху заманында эме Хасан Басри радыйаллаху чоң аалым болгон? Неге пайгамбарыбыз заманында менден сахабалар жашады? Неге ошондой сахабалар ошондой даражага жетти? Анткени алардын башчысы ушундай күчтүү болчу да. Көрдүңүздөрбү? Башчылар ушундай күчтүү болчу. Эл дагы ушундай күчтүү болчу. Ошого эмне кылышыбыз керек? Дуа кылыш керек. Булар болбойт, булар мамлекетте карызга батырып салды, булар мындай кылып салды. Андай кылсаң дагы болот. Макул. Дуа кыл. Эгер жакпай жатса, эң эле дуа мындай айтып. Эгер жакпай жатса, же болбосо сага душмандык артып жаткан болсо, же динге катуу душмандык артып жаткан болсо, мындай дуа кылганга шарият уруксат берет. Ал кандай? Я Аллахым, ушуну тез арада хидаятка келтирип, бүткүл мамлекетке, бүткүл эл жерге пайдалуу кылгын. Эгер хидаятта жок боло турган болсо, эл жерге, динге зыян бербей тургандай кылып, алыс кылгын деп ушул дуаны кылсаңыз болот. Бул эми жакпан, эми биздин азыр президенттер анчалык кафир эмес да туугандар, динге бир канча жакшылыктар кылып жатат. Бизде Кыргызстанда 3 000 жакын имамдар айлык алып баштады. 8 000 болсо дагы айлык туугандар, айлык деген аты бар, алдын жок болчу андай нерсе. Ошого эмне кылышыбыз керек туугандар? Ошондорго айрыкча дуа кылыш керек. Ошол кыргыздардын бардыгы, алымдардын бардыгы, устаздарыңыздын бардыгы, устазларыңыз бардыгы, балдарыңызга бардыгы дуа кылыш керек, Ibn Mubarak radıyallahu anh aytат: "Kana iza khatama'l Kur'an aksara du'aihi lil muslimina." Ne дейт? Ошол хатым кылганда дейт, мусулмандар үчүн жана момун эркек, момун аялдар үчүн көп дуа кылат эди дейт да, көрдүңүздөрбү? Көп дуа кылат эди. Биз дагы ушуну өзүбүзгө алышыбыз керек да. Катым дуа кылдыңызбы, өзүңүзгө эле, бир тууганыңызга эле сурай бербестен, бүткүл мусулмандарга сураңыз, бүткүл аалымдарга сураңыз, мусулмандарга күч кубат сураңыз. Аллахтан жакшылык сураңыз, айлыгыңызга сураңыз, Anas bin Malik radıyallahu anh aytат: "Kana iza khatama'l Kur'an jama'a ahlahu wa waladahu." Anas radıyallahu anhu, Anas bin Malik radıyallahu anhu kaçan Kur'an hatam kılganda үй бүлөсүн чакырат деди. Күйөөсүнү, баласын, аялын, бала чакасын, ата энеси, катта энелерин баарын чакырып, келе. Мен хатам кылдым, дуа кылабыз дейт эди. Фада'a lahum, анан ошолордун баардыгы ошол жерде отуруп дуа кылат. Атын ар бирөөсүнүн атын айтып дуа кылат. Биздин дуалар азыр 5 мүнөткө да жетпейт да. Амин. Жакшылык болсун да, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati. Андай эмес да, дуа деген кененирээк болуш керек. Дуа деген эмне? Аллах Таалага тиленүү деген да. Аллах Тааладан суроо деген, Аллах менен байланышуу деген. Ошол байланыш нормальный болуш керек да, туурабы туугандар? Мисалы мага акча керек болуп, зарыл болуп калды. Досум мага $10 000 берип койчу деп туруп коюп койдум.
Бере алмай қоямын, бермейді да, мен ага кичине айтышым керек, досым, мен кыйналып калдым же болбосо кичине иштерим чыгып калды, 10.000 доллар берип туруп, мен сага бир айдын ичинде берем же болбосо бир жылдын ичинде берем деп мисалы да, ошентип кененкеси түшүндүрөсүз да, ошондой эле Аллах тагала менен байланышкандан ушундай. Аллахым, күнөөгө түшүп калдым, же ушундай болуп калды, өзүң мага жардам бер. Өзүңдөн башка эч ким жардам бере албайт. Аллахым, күнөө кылып койдум, Аллахым. Бирок эмнеге күнөө кылдым? Сенин улуу экениңди, сенин сулуу экендигиңди, сенин кудуреттүү экендигиңди билет эдем. Эми, Аллахым, биягын өзүң кечиргин, Аллахым. Мен инсан экенмин. Ушундай күнөөгө түшүп кала берем, Аллахым деп, Аллахтын алдында кененке дуа кылыш керек. Балдарыңыз ар бирөөсүнүн атын айтып, ошол дасторкондо отуруп же ушундай Куран катым кылганда, мындай чогуу дуа кылганда ар бирөөсүнүн атын айтып коебуз. Аллахым, паланчы балам окуудан кыйналып жатат, окуусуна жардам бер. Бул кызым бойго жетип калды, Аллахым, өзүң ушуну соонун тактатынакай адамга турмушка бергин. Аллахым, ушул медресеге барып жатат, же болбосо окушка келип жатат, же ишке кирип жатат, Аллахым, ошол ишинде, окушунда, медресесинде береке берип, пайдалуу иш иштесин, пайдалуу окушта окуп бүткөн мусулмандарга, бүткүл эл журтка кызмат кылган болсун, өзүң ыраазылыгын тапкан адамдардан болсун деп. Күйөөңүздү жумушка жөнөтүп жатасыз, артынан дуа кылыңыз. Аллахым, ушул жумушка кетти, өзүң пайдалуу кылгын, адалынан тамак таптың, ошол жумушунан хидаят бергиниң, туура жолго башла. Ар бирөөнү дуа кылыш керек. Кайненеңиз сизди чукуп болбой жатат, кыйнап жатат. Дуа кылыңыз кайненеңиздин атына. Хадия кылыңыз, туугандар. Ушул нерсе менен жүрөктөр жумшарат, тууган. Дуасында анан мындай обширный алыш керек. Обширный эмне кылсак, кенен алыш керек. Бардык нерсени камтый турган дуа кылыш керек. Бардык нерсени камтый турганчы. Ошондуктан дуалар эң жакшы хадистерде келген, аяттарда келген дуалар эң жакшы тууган. Кана караңыздар. Rabbana zalamna. Ya Allah'ım, biz zulümlük kıldık özümüzge. Ve enfusena. Rabbana zalamna enfusena faghfir lana, ya Allah'ım bizi kechirgin. Qarang, shunday duolar menen duo qilgan eng yaxshi. Bul jakda misalga solih adamların duası aytıladi. Allah'ım aslih qulubana. Ya Allah'ım bizim yüreklerdi oңдогун. Жүрөгүңүз оңолсо жашооңуз оңолот да, туугандар. Дуалар ушундай болсун дейт. Wa azal uyunana wa tawallana bil husna. Көздөрүбүздү ачкан же болбосо унуттургун деп жатат. Анан бизди жакшылыктарга мындай буйругун же жакшылыктар менен алып жүргүн деп жатат. Вазина бит таква, бизди таквачылык менен кооздогон деп. Адам таква болсо, туугандар, адам сулуу көрүнөт, адам нурдуу көрүнөт, адамга жагымдуу көрүнөт таква адамдарчы. Күнөөсү көп болгон адамдар көзгө да начар көрүнөт негизи. Бул бардык адам үчүн эмес, кээ бирөө үчүн. Важма алана хирал ахирати вал ула. Биздин акыреттин жана бул дүйнөнүн жакшылыктарын бизге жыйнап бер, Аллахым. Бул дүйнөдө да жакшылыктар толтурат. Мисалы пайгамбар айтты, жакшы солих жубай болсо, бул дүйнөнүн жакшылыгы, жакшы солих таквалар болсо, бул дүйнөнүн жакшылыгы деп айтпадыбы? Жакшы канене болсо, дүйнөнүн жакшылыгы, жакшы күйөөңүз болсо, дүйнөнүн жакшылыгы. Туурабы, туугандар? Сизге жардам берип турат. Унутуп калсаңыз, тур намазыңды окуп ал дейт, мисалы да. Даватка чыган десеңиз, даватка чыгарып берет. Хижаб кийген десеңиз, тоспойт, хижаб кийдирет. Мисалы кылганда, Куран окуйн деп убактыңыз болбой жатса, ишиңизди токтотуп туруп бар Куран оку дейт. Мисалы кээ бир кайненелер, Алла ыраазы болсун, ушинтип айтат, келин, бар Куран оку, бар сабагыңды оку деп айтат. Бул жумуш бүтпөйт дейт. Жумуш ошондой бүтпөйт да, бул дүйнөдө жашоосучу. Жумуш бүттү деген өлгөндөн кийин да, ал нерсечи, ага чейин бүтпөйт. Жана башка ушундай. Warzuqna ta'ataka ma abqaytana. Жана дагы бизден калтырган бул жакта канча өмүр калган болсо, Аллахым, өзүңө ибадат кыла турган, өзүңө баш ийет турган кылгын деп ушундай дуа кылган. Аллахум яссирна лил юсра. Аллахым, бизге жеңилчиликке карат, бизге жеңилчилик бергин. Ва жаннибна ал-усра, бизде оорчулук, кыйынчылыкты алыстаткын. Ва азина мин шурури анфусина, биздин өзүбүздүн каалоолорубуздун, нафсибиздин жамандыгынан Аллахым өзүң бизди сакта. Ва сайyiati a'malina, биз кылган жаман амалдардын жамандыгынан сакта. Биз айтпадыкпы, ар бир жаман амалдын жамандыгы бар депчи, асарлары бар депчи. Андай эле оттун өзүнүн асары бар. Отко жакынбасаң күйгүзөт, оорутат дегендейчи. Катуу удар тийсе, анын өзүнүн асары бар, туурабы? Ошондой эле биздин амалдардан ушундай жакшы амалдардын жакшы асары, жакшы пайдалары бар. Жана жаман амалдардын жаман пайдалары бар дегендейчи. Бизди тозок отунан сактаган, кабырдын азабынан сактаган, Дажжалдын заманында болуп калышы толук ыктымал, туугандар. Дажжалдын азгыруусунан сактаган. Дажжал жаман нерсе, туугандар. Намаз окуп жаткан адамдар Дажжал музыка черткенде артынан бийлеп кетет да, туугандар. Бол бийлеп кеткен жөн эле бий эмес, жылаңач болуп бийлеп кетет да, туугандар. Дажжалдын азгырыгы жаман азгырык. Акыйда окубаган, акыйда билбеген адамдар Дажжалдын артынан кул болуп беришет, туугандар.
Кудаймын дейт, ошонун артынан ээрчити. Азыркы көптөгөн адамдар, мисалы Арыстан Алайды ээрчиткен адамдар адам эмеспи? Адам да ошолор ээрчип жатпайбы? Арыстан Алай жөн эле адам, мындай айткандачы, өлө турган адам, өлүп алып кетти, 2000 жыл жашайм деп ага жетпеди бечара. Кыскасы, ошол адамды көрүп туруп ошону Кудай деп ээрчип кетпедиби? Бул жөнөкөй эле эч кандай күчү жок, эч кандай мындай өзгөчөлүгү жок болгон адам да, жана өзгөчөлүгү бар да Аллах Таала берген. Ал адамды өлтүрүп тирилте алат, сууда кагыз алат, күндү чыгарып батырып коет алчы. Бат убакыттын ичинде жерди 40 канча? 40 тез эле айланып коет да, кыскасы жерди мындай эле тез эле биз самолет менен бир канча саатта айлансак, ал тез эле айланып коетчу. Ошондой күчү бар. Эч ким аны өлтүрө албайт. Жакшы десең өлтүрбөйт, уу берсең өлбөйт, котарсаң өлбөйт, башын кесип тастасаң башын кесе албайсың да, кыскасы өлбөйт. Ошондой өзгөчөлүктөр бар. Аны көрүп мен Кудаймын десе, турган адам бар тууганда эле ээрчип кетет. Бул фитне жаман, ошондуктан сураш керек. Аллахым да жан фитнасынан сакта депчи. Бул сиз менен биз эмес туугандар. Солих менден таква олий адамдар сураган. Бул дуа кимники дейсиз? Имам Газали айтып жатат, ушундай дуалар кылыш керек деп. Ылдашпасам, иншалла, ошол имам Газали айтып жатат, же Тибьянда келип туугандар. Тибьян китебинде ушундай дуа кылыш керек дейт. Жана башка ушундай сонун дуалар бар. Ошолорду кылыш керек. Бул жакта 2-3 бет жазып салды. Анын баардыгын мен сизге кыла албайм. Анан дуа кылгандын адептерине туугандар. Эң биринчи дуа кылганда Аллах Таалага мактоо, пайгамбарга салават айтып, анан дуа баштаганда алыстан баштайбыз туугандар. Алыстан деген кандай? Бүткүл мусулмандарга, ошол падышаларга, жакшы адамдарга жана башка аалымдарга, устаздарга, мусулмандарга дуа кылып, анан айрыкча өзү муктаж болсо ошол муктажды сурап, анан аягында дагы пайгамбар Аллах Таала мактоо, пайгамбар салават айтып, анан Аллахым кабыл кыл деп ушундай дуа кылабыз. Дуанын адеби ушундай. Кандай экен? Эң биринчи пайгамбарга мактоо, Аллах Таала мактоо, кечиресиздер, пайгамбарга салават, анан бүткүл мусулмандарга дуа, бүткүл жакшылыктарды сурап дуа кылыш керек. Андан кийин аяк жагында өзүнүн муктаждыгын сурап, анан аягына Аллах Таала мактоо, анан пайгамбар салават айтып ушундай дуалар. Билебиз, булар боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтылган кээ бир асарларда келгендей, кечиресиздер, кээ бир асарларда келгендей, эмне мага салават айтылмай кылган дуа кабыл болбойт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтат, жана башка сыяктуу туугандар. Ошого эмне кылыш керек туугандар? Дуага бекем болуш керек. Дуа эң чоң ибадаттардан, эң чоң ибадаттардан. Биз айттык го буга чейин. Аллах Таала кээде инсанга ушундай чирк аракет берет, кырсык берет да, ошонун дуа кылышын эшитиш үчүнчү. Эми ошону кылдырбай эле сиз дуа кыла бериңиз, Аллах Таала сизге кыйынчылык бербесин. Кандай? Мисалга мен баламды сагындым, мисалычы, Кыргызстанда деп коеюн. Кыскасы, баламды сагындым мисалы. Эми баламды сагынсам эмне кылам мен? Телефон чалам да, же болбосо алдыга барып сүйлөшүп отурам дегендечи. Эми Аллах Таала сизди сагынса эмне кылат? Өзүгө кайрылтат да. Адам качан кайрылат? Бир кырсык аракет келип кыйналганда кайрылат да тууган. Ошого ага чейин эле өзүңүз эле билип кайрыла бериңиз. Өзүңүз эле билип кайрыла бериңиз, Аллах Таала сизге кырсык аракет бергенге чейин. Кырсык аракет берип койсо, значит билиңиз, эсак кылып жатасызчы, дуаңыз азайып кеткен ошол себептен. Биздин устаздар айтат да, эртең менен кечинде Аллах Таала менен байланыша албасаң, иманыңды, ибадатыңды бекемдей албайсың. Байланыш деген ошол дуа менен, Аллах Таала менен сүйлөш, айт арманыңды баарын Аллах Таала. Айт, кане Аллахым ушундай болуп калсын. Ар бир майда чүйдөсүгө чейин айт. Аллах Таала билет го, билсе да аны айта берсең. Не болуптур? Аллах Таала сенден эчиткенди каалайт да. Бул боюнча окуяларды айтып бердим окшойт, же башка жак айттым, кыскасы. Айтканмын да, каякта болсо да анча. Андан кийин Куран катымды көбөйтүш керек колдон келгенчеликчи. Пайгамбар саллаллаху бул боюнча айтат, ал-хал вал муртах, пайгамбарыбызга Абу Хурайра радhiyallahu anhu bir kişi gelip Peygamber'e aytdı. Ya Allah neçi ya Resulullah. Ayyul a'mal afdal. En yaxşı amal qaysı dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? El halul murtahal. El hal vel murtahal deyen ne Allah'ın elçisi dese? Ne dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Kale yadrib min evvel Kur'an ila ahirih. Kur'an'ın başından başlap ayağına çeyin okuyt dedi. Cüret dedi. Ve min ahirihi ila evvelihi. Anan ayağına başlap Allah'a çeyin cüret dedi. Bundan aytkanda Kur'an'ı tez hatım kılat degen söz da. Ayağынан артыга чейин жүрөт дегени кандай? Сиз башынан баштадыңыз, аяга тез эле чыгасыз. Анан кийин артынан аяга жүрөт дегени ошол чыккандан кийин кайра келип туруп кайра баштайсыз да. Көрдүңүзбү? Бая бүтүп алып бир кээ бирөөлөр ушундай, мен хатымды бүттүм эми бир жума бир эки ай эс алайын, орозодо бир хатым кийинки орозодо кылам дегендер бар го. Андай эмес деди да, бүттү кайра баштайт деди. Бүттү кайра баштайт деди.
Ошол эң жакшы амал болот. Субханалла. Ушул жерден токтоп турайын. Бул жакта кийинки сабакта баягы кээ бир өзгөчө сүрөлөр, өзгөчө аяттарды өзгөчө убактарда окулуучу аяттар өзгөчө сүрөлөр боюнча иншалла сөз кылабыз, э? Азыр баштап алсак бүтпөй калабыз. Ошого иншалла кийинки сабакта баштай берели. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Суралар болсо